Башка тармактык мекемелерге караганда электр тармактык ишканалары кышкамын эрте жаздан тарта көрө башташат. Анткени калктын жылуу жана жарык жашоосун камсыздоо милдети аларда бар. Сузак районунун электр тармактар ишканасынын кызматкерлери Барпы айыл аймагындагы Боз Чышкан айылындагы эскилиги жеткен жыгач мамынчаларды Каса Миң долбоорун алкагында алмаштырууда. Жалпысынан 60 10 киловольтко, ал эми 0,4 киловольтко 60 столба коюла турган пландаштырылган Каса Миң долбоорунун негизинде. Бул долбоордун негизги максаты реконструкция, эски электр мамынчаларыны реконструкциялоо пландаштырылган. Айылдыктардын белгилөөсүндө электр мамынчалары 54 жыл мурун курулган. Жыгачтан болгондуктан аба ырайынын катаал шартында коопсуздукта жашап келишкендиктерин жашырышпайт. Өтө начар эле. Мына жаш балдардан коркот элем. Жыгылып чөбү деп, чириген, ошем чириген эле. Мисалга даже электриктер bunun üstüge чыгарылбайт эле. Чириген эле. Мына Кудайга шүгүр эми коюлуп атат. Бул 53гө чыктым. Мен билбейм, качан коюлганын мен билбейм, качан тартылганын билбейм ошем. Ушул. Шундай. Жанабап жакшынакай мына столпалардан болду, мына трансформатор коюлуп атат, мына Кудайга шүгүр. Эки техника мамынчаларды орнотууга кошумча күч катары тартылган. Кызматкерлер болсо аба чубалгалары менен алек. Каса Миң долбоорунун негизинде Ташакур, Боз Чышкан, Кыр жол, Чөкөдөбү айылдарында жыгач мамынчалары алмаштырылууда. Гүлжина Мындоева, Байырман Тургуналиев, Сузак району.